Azır bizden ömrümüzdün bardık uақытқа байланған. Бардық нәрсе уақытпен өлчөнөт. Кантип эле бардық уақытқа өлчөнөт. Уақытқа өлчөнбөйт дешиңиз мүмкүн. Сиздин кийген көйнөгүңүз же ачкиңиз мисалы үчүн ушул $100 мисалы үчүн. $100 табыш үчүн сиз кандай бир күн пиязды иштейсиз. Кореяда болсоңуз, Кыргызстанда болсоңуз 10 күн иштеш керек мисалы үчүн. 10 күн $100 10 күн иштеш керек, же бир ай иштеш керек мисалы үчүн. Мугалимдер 7000 сом айлык алат бизде. Мектепте иштегенде. Bir ay иштеш керек болот да. Демек, ачкиңиз bir айлык өмүрүңүз деген сөз сиздики. Көрдүңүзбү? Убакытка ушул дагы байланат. Чырайлык положениңиз келди, сонун кылып койдуң, куйругун ондай мындай кылдыңыз, ага кетти мисалы үчүн канча кетти? Ага 50.000 вон кетти мисалы үчүн. Ал абетке чейинки өмүрүңүз. Ачты дедиңиз жарым саатта, бирок жарым күнүңүздү ошашка бердиңиз деген сөз. Демек, биз өмүрүбүздү ар нерсеге берип келебиз. Bir dostumuz менен сүйлөшөбүз, ага кечки убакыт кетирип коебуз мисалы үчүн. Бирок кечинде карасаңыз, эч пайдасы жок сүйлөшкөн болобуз да. Bir өмүр кетти биздики деген сөз. Ошо кайтып келбейт кайра. Ошо кайра кайтып келбейт. Демек, адамдын убагындагы өмүр, адамдын же бактылуу болушуна, же бактсыз болушуна, же жаннати болушуна, же жаханнами болушуна убакыт себеп болуп калат. Адамдар убакытын туура пайдаланган болсо, 10 жылдан кийин мисалы үчүн мектептерде бизде дайыма 10 жылдык, 20 жылдык болот. 10 жылга барганда бардык ар башкача болуп келет да. Эрге ажырашып келген, экте баласы менен келгени бар, эрдин саны көбөйүп 5 эрге тийгени бар, таптак эрге тийбей жүргөн кыздар келип калат. Балдар да куду ошондой. Окуп, ушундай болуп, иштеп, бала чакасын багып, эл журтун багып калгандары бар, бир өзүнүн башын бага албай жүргөндөрү дагы бар да. Эмне үчүн десе, ошол убакытты туура эмес пайдаланган үчүн, убакытты Аллах Таала каалагандай жумшабагандыгы үчүн, убакытка кыянат кылгандыгы үчүн дейт. Ошонун ичинде адамдын бактылуу бактсыз болушулугу мына ошол убакытты туура эмес пайдаланганга да урматтуу бир туугандар тиешелүү болот. Орозо кармаганда тамак ичпей койгондугуна, суусундук ичпей койгондугуна, тамак жебей койгондугуна, же келип тарап окуп койгондугуна ыраазы болуп жүрө бербестен, балким күндүзү дагы, түндөсү дагы колунан келген, мүмкүн болушунча өзү билген күнөө иштеринен алыс болгонго аракет кылыш керек. Анткени Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде орозонун парз экендигин баяндап, орозодон мурат, максат эмне экендигин лааллакум таттакун, силер орозо кармасаңар, балким эгер чындап кармасаңар, силер таква инсандардын катарына кошулуп калууңар мүмкүн деп айта турматтуу бир туугандар. Демек, таквалык кыла албай турган болсок, орозо учурунда адамдар эмне кылат? Түндөсү барат дагы, эпте тамак жеп алып түнү менен кино көрүп өткөрөт. Футбол көрүп өткөрөт, мушташ көрүп өткөрөт, эптеп сарылыкка жетип, анан курсагын тойгузуп, эптеп уктап алса ошол эле болду. Мунук эмне? Ооз ачыш керек, ооз жабыш керек. Андай орозоңо Кудай Таалам көңүл дагы бурбайт, ага өзүнүн ырайым, мээримин дагы салбай турматтуу бир тууганым. Маррал Хасанул Басрию ала каумин фи Рамазана ва хум ядхакуна ва ялабун. Азирети Хасанул Басри Рамазандын күнүндө каткырып күлүп ойноп аткан адамдардын жанынан өттү дейт. Факала лахум инна Аллаха жаала шахра Рамазана мизмана ли халкихи يتسابقون فيه لطاعته فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب المبتلون أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. Katkırıp gülüp orozonun gününde oynap atkandарды görüp paygambarımыздın jolun ulagan Hasan-ül Basri degen tabi'i aytat, Allah Taala Ramazan ayın özünün pendelerine taptala turgan, maşığa turgan, jarışa turgan jay kılıp koydu deydi. Bir stadion katarı jay kılıp berdi Ramazan ayın Kuday Taalam. Buna uşul ayda adamlar Allah Taalaga baş iyip moyun sunuuda biri menen biri jarışat. Озгондор озуп жакшылыкка барат, ал эми калып кеткендер калып кетет дейт. Таң калыштуу нерсе дейт. Ушул күнү уткандар утуп, калгандар калып кетип аткан учурда күлүп жөн эле жүргөн адамдарга чындыгында таң калыштуу дейт. Урматтуу бир тууганым, эгерде элестете турган болсок, бир адам келип айтты, мына бүгүн saat 8'den başlap
saat 12'ge чейин ушул жерди кассаңар жерден алтын чыгат. Ошол тапканыңар силердики, таппай калсаңар өмүр бою башка нерсе жок болот силерге. Ошол таап алган нерсеңер өмүр бою силерге азык болот десе, адамдар кантип иштейт, аракет кылат. Аябай чуркайт. Ал эмес тыйын чачып жанагыда чачыла кылган адамдар чуркап барып жанталаш ошондон тыйын терген урматтуу бир туугандарым эмне аракет кылат. Рамазандагы мына ушундай. Рамазан айында силердин ойноп атканыңар, күлүп атканыңар таптакыр бекер. Андан көрө силер колуңардан келишинче Куран окугула, жакшылык кылгыла, туура уктабагыла эмес уктагыла. Бирок ошол эле учурда өзүңөрдүн ыйман маселеңерди жогору көтөргөнгө аракет кылып, намазга, мечитке көбүрөөк пайдалангыла. Анткени Кудай Таалам тамак жегенден, тамак ичкенден силерди бошотуп, Кудайга жакын болсун деп берген мүмкүнчүлүк. Болбосо кыргыздын тамагы эрте менен жазылып, анан кечинде жабылат. Ошо кыргыздарга боор ачып Кудай Таалам эрте менен бир мал жегиле, анан кечинде бир мал жегиле десе, биз түнү менен тамак жегенге айлантып алдык, урматтуу бир туугандарым. Кээ бир адамдар сурай берет, жайдын күндөрү мына көлгө барып түшсөк болобу, Кудай жалгап көлгө кар жаап калып бара албай калды, болбосо орозо тутканы бар көлгө барып жылаңач болуп, орозодо көлгө түшүп балык болуп кетип аткан эле. Туура, фык боюнча, шарият боюнча көлгө түшкөн адамдын орозосу бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Оозу менен мурдуна суу кирбесе эле. Ошондой эле орозо кармап аткан адам кечке футбол ойноп жарышсага деле шарият уруксат берет. Андан орозосу деле бузулбайт. Ошондой эле орозо кармаган учурда дордойго эртеден кечке базар кыдырып, көйнөк алып, көйнөк тиктирип жүргөнгө деле орозо бузулбайт. Ошонун бардыгына деле макул, урматтуу бир тууганым. Орозонун күнүндө башка бир китеп окуп, романдарды окуп, өзүң ырахатка түшүп, же болбосо экскурсияга чыгып, пикник кылып, ошак аяк биякты көрүп келгениңе деле шарият каршы эмес, ага деле макул. Бирок ошолордун бардыгына ошол убакыт ылайыктуубу жокпу деген маселе. Рамазан айында ойногон, күлгөнгө эмес, балким Кудайга жакын болгонго, урматтуу бир туугандарым, аракет кылып калыш керек. Мына бүгүнкү күн, кечеги, эртеңки башка эртең күн. Кудайдын күнү көп деп коюп, бардык адамдарга бир күн 10 жолдан, 15 жолдан кайталанып бергенде түшүнбөш керек. Азыркы өтүп аткан сааттар, азыр кайтылып аткан мүнөттөр өтүп кетет. Алар, урматтуу бир тууганым, кайрадан бизге кайтып келбейт. Ошондуктан колдон келишинче ар бир убактыбызды Куран окуганга, Кудайдын сөзүн укканга аракет кылышыбыз керек. Адамдар өздөрүнүн падышаларынын, ойчулдарынын, акылмандарынын сөздөрүн жаттап, илип, өздөрүнө девиз кылып алат. А биз Куран окугула деп тамак аштан бошотуп, башкадан бошотуп, орозо кармагыла, менин сөзүм уккула деген Куран түшкөн айда Куран таптакыр окубай калабыз. Жарым пара окудукпу, бир пара окудукпу, же окугандар үнүнө калдыкпы, же ошол Курани Каримдин маанилерин, тафсирин окуганга аракет кылдыкпы деген маселени сөзсүз түрдө ойлонушубуз керек. Азыр биз олтурабыз, убакыт өтүп кетип атат. Ошол өтүп кетип аткан убакыт бизге бекер берилген Кудай Таала тарабынан. Бирок ошол убакыттын эсебин, анын сурагын Кудай Таалам сөзсүз түрдө сурайт. Эмне үчүн убакытты кетирдиңер, каяка жумшадыңар деген суроо сөзсүз түрдө болот. Ошондуктан биздин бардыгыбыз убакытты үнөмдүү пайдаланганга аракет кылуубуз керек. Пайгамбарыбыздан мурда араб элинин өзүндө жакшы бир сөз бар. Убакыт кылыч сыяктуу. Эгерде сен убакытты кеспесең, убакыт сени кесип кетет деп. Убакыттан башка нерсенин бардыгы кайра алып келсе болот дейт. Машинең жоголуп кетсе кайра машина алып келесиң, сууң жогосо кайра суу алышың мүмкүн. Бирок кеткен убактың кайра өзүндөй болуп келбейт. Ошондуктан өткөргөн убактыбыздын бардыгына мындай бир пайдалуу өткөргөнгө аракет кылуубуз зарыл, урматтуу бир туугандар.